Андан кейін екінші хадисте ескерді. Бұл хадисте айтып отады. Ан Убада ибн Самит радиаллаху анху қал. Убада ибн Самиттен сахаба риуаят қылып отады. Қала Расулуллах саллаллаху алейхи вассалам, пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам айтты. Ман шахида ан ла илаха иллаллаху вахдаху ла шарика лаху ва анна Мухаммадан абдуху ва расулуху. Кимде-ким Аллахтан башқа сыйынуға татыктуу чыныгы зат жоқ, жана анын эч кандай шериги жоқ. Мухаммад Аллахтын кулу жана элчиси. Ва анна Иса абдуллахи ва расулуху. Жана Иса пайгамбар дагы Аллахтын кулу жана анын элчиси. Ва калиматуху алқаха иля Марьяма ва рухун мин. Жана ал Аллахтын сөзү менен жаралган Марьямга ушул бол деп жиберген, ошол жана Аллахтан болгон рухтан деди Иса алейхиссаламды. Вал джаннату хаккун ван нара хаккун. Жана беш акыйкат чын, тозоктаган акыйкат чын. Адхалаху Аллаху джанната аля ма кана минал амал. Кимде-ким ушундай деп күбөлүк берген болсо, Аллах Таала аны ошол амалына жараша бешке киргизет деди. Бул жерде дагы таухидтин, бул хадисте дагы таухидтин фазилети. Кимде-ким Аллах Таалага жалгыздуулугуна күбөлүк берген болсо, жана ошого амал кылган болсо, Аллах гана сыйынууга татыктуу, жалгыз Аллахка гана сыйыныш керек, жалгыз Аллахка гана кулчулук кылыш керек деп ошого амал кылган болсо дейт. Жана ошондой эле пайгамбарыбыздын пайгамбарлыгына күбөлүк берген болсо, Иса алейхиссаламдын пайгамбарлыгына күбөлүк берген болсо, мына ошолор үчүн дагы Аллах Таала бейиш менен сүйүнчүлүк айтат. Аларды амалына жараша бейишке киргизет деди. Бул амалына жараша бейишке киргизет дегендин маанисин алымдар эки маанинде тафсирлешет. Биринчиси, барар жери, түбөлүк барар жери бейиш болот деген. Күнөөсүнө жараша азапталса дагы, бирок акыры барар жери бейиш болот дейт. Экинчи мааниси болсо, амалына жараша дегенде ким канчалык жакшылык амал кылган болсо, ошо амалына жараша бейиште даражасы болот дейт. Ушундай маанинде тафсирлешкен. Бул хадисте пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламды ээрчүүнү дагы айтты. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын пайгамбар экендигине күбөлүк берүүнү. Пайгамбар экендигине күбөлүк берүүдө анын мааниси эмне? Мухаммад Аллахтын кулу жана пайгамбары, элдер менен ортосунда болгон элчи деп ишенүү. Бул нерсе 4 нерсени камтыйт. Биринчи ошол пайгамбарыбыз алып келген кабарлардын баарына эч бир шектенбестен ишенүү, жана анын буйруктарын аткаруу, кайтарган нерселеринен тыйылуу, жана Аллах Таалага ибадат кылганда пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам көргөзгөн жол менен гана ибадат кылуу. Андан кийин Иса алейхиссаламды дагы айтты, ал Аллахтын кулу жана пайгамбары деди. Бул жерде эки тайпага дагы жооп бар бул хадисте. Биринчи тайпа жөөттөр, яһудилер. Алар Иса алейхиссаламды бул зынадан бүткөн баласы деп айтышат. Марьямдын күйөөсү жок болгон, ал зынадан бүткөн деп ошондой деп айтышат. Ал эми экинчи тайпа бул христиандер. Алар эмне дейт? Иса бул Аллахтын баласы дейт. Аллах Таала бул эки тайпага да жооп кылып, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам хадисте айтып атат. Ал эмне? Аллахтын кулу жана пайгамбары дейт. Мына бул мусулмандардын жолу ушундай. Иса алейхиссалам Аллахтын кулу жана анын пайгамбары деп айтып атат. Биз аны зынанын баласы деп да айтпайбыз, аны Аллахтын баласы деп айтпайбыз. Ал Аллахтын кулдары сыяктуу эле кул жана ошондой эле Аллахтын пайгамбары. Андан кийин бул жерде ва рухун мин, бул Аллахтан болгон рух деди. Жана Аллахтын сөзүнөн деди. Аллахтын сөзүнөн деген мааниси Аллах Таала бол деген сөз менен жаралган деген маанинде. Аллах Таала буйрук берди, жаралсын, болсун деди. Ошол сөздүн негизинде жаралган деген маанинде. Аллах Таала Куранда айтат: "Инна масала Иса камасали Адам, халакаху мин турабин, сумма каля лаху кун фаякун." Иса алейхиссаламдын мисалы, Иса алейхиссаламдын жөнүндө эмне үчүн айтып атат? Анткени анын жаратылышы табигый жаратылыштан айырмаланган. Неге дегенде, табигый боюнча ал атасы бала энесинен жаралыш керек. Бул атасы жок болгон. Ошол себептен Аллах Таала жооп беретинин айтып атат. Исанын жаратылышы бул адамдын жаратылышы сыяктуу эле дейт. Адам алейхиссаламды дагы Аллах Таала жоктон бар кылды. Адам илгери жок болгондо Адам алейхиссаламды айтып атат, ал топурактан жараттык дейт. Андан кийин эмне дедик? Кун фаякун. Аны болсун, жаралсын дедик, жаралды дейт. Ошол сыяктуу эле Иса алейхиссаламды дагы болсун деди, болду. Андан кийин ва рухун мин, Аллахтан болгон рух деди.
Ушул сөздөн христиандар алат, бул көрдүңөр Аллахтан болгон бир бөлүгү дейт. Бул туура эмес майында. Мындай сөздөр Аллах Таалага таандык болгондай. Аллах Тааладан деген дан мүчөсү менен келген сөздөр араб тилинде, Куран сүннөттө 3 түрдүү болот. Биринчиси өзү ошол нерсе өзүнчө бөлүк болуп тура ала турган нерсе болсо. Мисалы үчүн Иса алейхиссалам. Иса алейхиссаламды бул Аллахтан болгон рухунан деди. Аллахтын рухунан деди да. Иса алейхиссалам өзүнчө тура алат да ал. Мындай жеке өзү туруп басып жүрө алат. Андай болсо Аллах Таалага таандык болгондугу Аллах Таала жаратты жана Аллах Таала ошону элдерден өзгөчөлөнүп ташриф деп коет, мындай шарапаттуу кылды деген мааниде. Кадыр бартуу кылды деген мааниде Аллах Тааладан деп айтылат. Экинчи мааниси болсо өзү тура албай турган нерсе болсо, бирок аны башка бирөөлөр тургуза турган болсо. Мисалы үчүн Аллахтын дини, ал өзү туруп баса албайт, жүрө албайт. Аны бирок адамдар тургузат, адамдар менен турат дин. Бул дагы Аллахтын сыпаты болуп эсептелинбейт. Аллахтын сыпаты болуп эсептелинбейт. Бул дагы ошо Аллах Таала жаратты жана ташриф ошол шарапаттуу болуш үчүн. Үчүнчүсү болсо өзү дагы турбайт, бирөө дагы тургузбайт. Бул Аллахтын сыпаты болот ошондой нерселер. Мисалы үчүн каламулла, Аллахтын сөзү. Аллахтын сөзү десең, самулла, Аллахтын угуусу, Аллахтын көрүүсү деген ушул сыяктуу бул нерселер болсо, бул алар Аллахтын сыпаты болот. Демек, экинчи бөлүк Аллахтын сыпаты болбойт. Бул нерсе кыргызча сөздө деле бар, кыргызчада деле. Мисалы үчүн, бул буюм каяктан дей турган болсоң, бул акча каяктан десең, паланчыдан келди десең, ошо паланчынын бир сыпаты бөлүгү эмес да ал. Ошол берди деген маани жумбу? Ошо сыяктуу эле мааниде. Христиандар ушундай колдойт. Рух мин десе, Аллахтан болгон рух десе, демек Аллахтын бир бөлүгү дейт. Аллахтын бир бөлүгү болсо, анда жөөттөр ошону өлтүрмөкпү. Аллахтын бир бөлүгү болсо, ал элдин арасында басып жүрүп, тамак ичип, жеп ичип, элдер сыяктуу болуп, зара кылып эметмекпи? Андай болмок эмес да. Ошон үчүн бул Аллах Таала жаратты деген мааниде. Андан кийин рух деди. Рух деген ахли сүнна ва жамаатта бул адамдын руху, жаны өзү турат, бул өзү туруучу нерсе, рух. Чынында ахли сүнна ва жамаатта адамдын денесинин тургузган нерсе адамдын жаны, руху. Эгерде рух жок боло турган болсо, анда адамдын денеси кулап түшөт, жаны чыккан болсо. Рух мындай дене сыяктуу болуп чирип жок болуп кетпейт ал. Рухтун өлгөндүгү денеден ажырагандыгы. Түшүнүктүүбү?